Рахмат, урматтуу делегаттар, урматтуу курултайдын катышуучулары. Saat 6'ga чейин уланат. Эч ким кетпейт бул жерден. Айтылбады башында эле. Мен бүгүн 4 чет өлкөдөн келген конокторум бар эле, ошолорду кабыл алат элем. Ошон үчүн мен азыр бай орчундуу жерлерин жазып алдым. Ошолорго кичине жооп берип коеюн. Кыскача анан мага уруксат берсеңиздер кете берейин. А сиздер болсо 6'га чейин отуруп, резолюцияңыздарды кабыл алып, андан кийин тарасаңыздар болот. Сиздердин маселени жазып алдым. Азыр бир аксакал айтпадыбы? Президент жазып олтурат деп. Бул компьютердин бир жакшы жери ошол, жазып коесуң, 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин дагы эле чукулап, архивден таап, казып алып колдоно бересиң. Кагаз жок болуп кетет. Баткенден келген Рахманбердиев Жамалдин мырза, айтып өттүңүз, баардык кыргызстандыктарга ыраазычылыгыңызды айттыңыз. Мен дагы кубануу менен кабыл алдым муну. Анткени ушул Баткен окуясынан кийин мен чет өлкөгө саммитке бардым. Саммитке барганда атын атап эле коеюн, бир коллегам колумду кармап туруп айтты. Сеникинде элди деди. Жөн эле келип жерин басып алам деп келген, бул акылсыздык деди. Мындай ыкчам уюшулган, ушундай ынтымактуу элди эч ким басып ала албайт. Мен да жүрөгүм менен кубандым да кадимкидей. Бул баарыбыздын бул ынтымагыбыз. Сабай айыл өкмөтүнөн келген Жоошбеков Зайырбек мырза, жер боюнча коррупцияларды токтото албай жатабыз дедиңиздер. Биз дагы болушунча күрөшүп атабыз. Кандай коррупциялар бар жер боюнча? Арызды жаза бергиле. Арыз жазсаңыздар сөзсүз түрдө калып калат. Регистрациядан өткөзүп берип кетсеңер, акыры бир күн ошол көтөрүлөт. Анан биздин балким колубуз жетпей, билбей аткан жерибиз болсо, ошол берсеңиздер болот. Жардам гана берген болосуңар. Нарындан келген Эркин Асаналиев суу чарбасынын карызын кечип берсеңер деди. Министрлик карап көргүлө. Эгерде бир чөнтөктөн алып эле экинчи чөнтөккө салып кое турган маселе болсо, анда карызын чечип берип койсоңор болот. То есть айтайын дегеним, бул мамлекеттик ишканада суу чарбасы бар бир. Анан мамлекетке карыз болуп аткан болсо эгерде, анда жолун таап чечип бергиле. Тоғыз Тородон келген Базарова деген эжеке суу каналдарын ишке киргизүү, депутаттыкка квота сурады. Депутаттыкка квота бере албайбыз. Мыйзам бар. 36 депутат өзүңүздөрдүн ар бир райондун өзүнүн өкүлү бар. Ошол Тоғыз Тородон дагы шайланып келген депутат бар. Мына уш жерде отурат депутаттардын арасында. Мектеп керек дейт, азыр китепканада тарбияланып жатат дейт. Ушул мектепти кабинет министров, министрлер кабинети кийинки жылга сөзсүз киргизгиле. Эгерде мектеп жок болсо, биринчи очередке койгула, кезекке китепканада окуган болбойт мындай. Лейлек районунан келген Мадаминов Гапыр аксакал, ок атпай таң атар бекен деп уктайбыз деди. Чек арада гимназия куруп берсеңер деген суранычын айтты. Чек араны буюрса чечебиз. Миграцияны дагы токтотобуз, колдон келишинче. Чек араны биз мына Өзбекстан менен жакында чечип алдык. Чекитти койдук, көрдүңөр. Эми Тажикстан менен дагы алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз. Макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип, Камчыбек Кыдыршаевич барып, алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет. Бизге келип, ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп, буга чекитти коебуз. Азыр эми биз алар менен сүйлөшүп, ок атышпайлы, эч кандай скандал чыгарбайлы чек арада деп алдын ала сүйлөшүп турабыз. Кудай буйрса, мындан ары тынчтык эле болсун деген тилегибиз бар. Жылдыз Жолдошов эжекебиз президенттик башкаруу болбойт экен, парламенттик башкарууга өтүш керек деди. Парламенттик да башкарууну көрдүк, президенттик парламенттик да башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. Мен экөөнү да тең көрдүм, экөөнү да тең иштедим мынакей. Бул жерде 3 баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10-чу жылдан 20-чы жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик, демеле монстр болуп алды. Андан өкмөт, анан президент өзүнчө эле. Эч бир маселе чечпейт, бири-бирине шылтап, түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде көрдүм мына. 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Пачкалап, чаң басып жаткан деге срочно чечилчү кагаздарда чечилбейт экен. Анткени койгой буга мен жооп берип калбайын деп эле бири-бирине түртө берип, архивде жаткан документтерди биз жылдырдык алдык мынакей. Азыр болсо мына президент менен парламент өкмөт экөөнүн эмеси аппараты бириккен. Бириктиргенбиз дагы азыркы маселелер 1 сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканынын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат.
жоопкерчиликти бир кишиге бергенде балким мурдакы качып кеткен президенттерге деле ушинтип эле жоопкерчиликти толук мойнуна илип койсо алар деле балким кой жоопкерчилик менин мойнумда деп ичинен болбосо да сыртынан болбосо да ушу ичинен күйүп бышып балким качпайт беле деген ой кетти да менде. Анткени жоопкерчилик менде болгондон кийин күнү түнү уктабай чыгат экенсиң бир орчундуу маселе болгондо. Министрликтерди койгондо ушул коп койгондон кийин мен ушул элдин алдында жүзүмдү кара кылбаса экен, ушул министрликти тартып кетсе экен деп ойлойт экенсиң. Чек ара маселесинде күнү түнү дебей уктабай ушул менин мойнумда деп келип бүт кабинет министрликти чогултуп, депутаттарды чогулта калып керектүү жерде ушинтип иштейт экенсиң. Кой эртеңки күнү ушул элдин алдында, келечек муундун алдында ушу бир кара тамга менен калбасам экен дейт экенсиң. А мурунку 3 баштуу бийликте болсо бири-бирине түртүп, президент көшөгөнүн артында туруп алып башкарат, уурдаган өзү, жооп берген премьер-министр болуп калчу. Ошон үчүн акыркы 30 жылда 35 премьер-министр алмашылып атпайбы. Анан парламентке шылтап койчу. Ошентип эле бири-биринен жоопкерчиликти кача берчү. Мунун жемишин көрөсүздөр Кудай буйрса. Ушу жакынкы эле алдыдагы келаткан 5-6 жылда көрөсүздөр. Анан айтпадыңызбы, сенден башка кандай президент келип калат, ким билет аны деп. Да, туура эле айттыңыз, бирок кандай президент келсе дагы, жеке кызыкчылыгына, жеке чөнтөгүнө иштеп, уурдай турган болсо, кыргыз эли алакандай элбиз. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, билебиз ким эмне менен дем алып, каерден уурдап атканын. 3 президентти кууп чыккан эл 4-чү президентти да кууп коет, 1 жылга жеткизбей аны. Көрбөдүкпү? Кыргыз элин эч убакта алдай албайсың. Чет өлкөлүктөргө 300 сомдон сатып жиберген лицензиялар боюнча айттыңыз. Бул бизге чейин болгон. Биз келген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин 2 жылдын ичинде 148 алтын кендери боюнча лицензияларды кайтарып алдык. Бүгүн 148. Буларды эми Кудай буйрса толук өзүбүз иштетебиз, мамлекет 100%. Же болбосо бирөөгө берсек, инвесторго берсек, 30%дан кем эмес таза кирешеси мамлекетте калат. Ушундай жоопкерчилик менен беребиз. Мындан ары сатылбайт лицензиялар. Камбар ата боюнча айттыңыз, кошуна өлкөлөр менен салбашыбыз керек деп. Эмнеге салбашыбыз керек кошуна өлкөлөр менен? Суу бизде турат, территория биздики. Биз жалгыз салсак, анда бир 5-6 миллиард сомду биз эле салган болобуз. Анан өмүр бою биз суу берип келатабыз, дагы беребиз. Дагы 100 жыл бою беребиз. Андан көрө акча салып, аларда салышсын да анан сууну бекер албай кичине ошол эмгек кылып албайбы да? Эмгек кылып, салым кошуп туруп анан кийин албайбыз сууну. Биз сууну бууп жата бербейбиз да, жылдап, 5 жылдап, кылымдап жата бербейбиз да. Аккан суу ага берет. Аны токтото албайсың. Ит агат. Андан көрө салсын да, акча салсын да. Ушул жагын кичине мындай бир элди будараштетип, мындай неме кыларда дагы кичине ойлонсоңуздар да. Мындай жеке кызыкчылыкка кирип кетпей, мамлекеттин кызыкчылыгы болуп аткан жерде эч кандай элди адаштырбаш керек мындай жерден. Так, министр энергетика Таалай Доскул боюнча айттыңыз, 29-30 миллиондон ушерп кылган деп. 30 000 сом ушерп кылса да камайбыз. Камап атабыз, көрүп атасыңар. Мына 3 министр алмаштырдым 2 жылда. Бирөөсү жакшы иштебей кичине жоопкерчиликтен качкандыктан алмаштырдым. Экинчиси кичине нарушение кылган үчүн алмаштырдым. Мына үчүнчүсү отурат. Булардын баарын коердо дагы мен таза эмеспи арты мурунку иштерин карап атабыз. Мына прокуратура деген отурат, ГКМ отурат, ички иштер министри отурат, счетный палата текшерип келип атат. Эгер ошондой болгон болсо, биз эч кимди аябайбыз. Эч кимди, менин бир тууганым эмес, жакыным эмес, жердешим же башка деп койбойм. Жана бир жигитти айтып кетти, мына ушундай баягы мурда баланс болсун, түштүктөн 50%, түндүктөн 50% болсун деп ошентип келгенбиз 30 жылдан бери. Мен андай саясатты келип эле 2 жылдан бери жок кылганмын. Ким жакшы иштейт? Маган министрликти ким тартып берет? Мен ошону коёмун. Майли 100% түндүктөн болобу, 100% түштүктөн болобу маган ал кызыктырбайт аны. Мындан ары ошондой саясат болот. Так, элге берген убадаларды четинен аткарып келатабыз. Аткарбай атасыз дедиңиздер. Так, бизнесмендерге акыл үйрөтпөй жатасыңар дедиңиз. Бизнесмендер бизден акыл сурабайт. Биз бизнесмендерден сурайбыз, наоборот. Бизнесмендерди текшерип барып туруп, алар баягы мындай кыйтырлык жол менен неметип кеткен жерлерин биз кээде билбей да калабыз ошолорду. Анан биз ошолорго үйрөтөбүз анан. Биз наоборот ошолорун таап алып, бу жерден төлөбөй кетипсиң, бу жерден минтип коюпсуң деп төктүрүп бюджетти ошолор менен толтуруп атабыз. Ошон үчүн аларга биз акыл үйрөтпөйбүз, алар бизге үйрөтөт. Москвадан келген Акматов Толкунбай, мигранттардын каттоосун чечип бериңиздер дедиңиз. Наркотик менен кармалып жатышат дедиңиз. Ушул наркотик проблемасы абдан чоң проблема болуп атат бизде.
Былтыр биз 3 тонна наркотик кармаганбыз. Чек арабыз жабык Тажикстан менен. Бирок баары бир эле ар кандай жолдор менен наркотрафик менен келе берет экен. 3 тонна кармаганбыз. Быйыл 6 тонна кармадык. Москвада Россиянын территориясында 2000 эмес, жана майыз айым айтып кетпеди, 2000ден ашык деп. Жок, 900гө жакын биздин жарандар камакта жатышат. 1000ден аз ашыгыраак болчу, bir 48'de 50'den aşağı geldi okşayıp 148'de. Hazır 900'e jakın. Bunu жарым жылдан beri baş prokuror iştеп atat. Russiyanın prokuroru menen bardığın çoğultup durup bir жерге. Анан Кыргызстанга alıp келели деп атабыз 900'ünden. Biyaktan жазасын ötösün деп. Dokumentleri бүтүп, бар иштер бүтүп калса Кудай буйрса келет. Замир Көчөрбаев жумушсуздук боюнча ички тышкы миграцияны токтотуу, жеңилдетилген кредиттерди берүү, күйүүчү май, тыштан келген машиналар, электромобилдерди Кытайлар менен куралы деген маселелерди көтөрдүңүз. Жеңилдетилген кредиттерди берип атабыз 6% менен, бирок баарын бир жылда камсыз кылып коюу кыйын экен. Анткени биздин 500 000 фермерибиз менен дыйкандарыбыз бар. Анан баарына бир жылда бериш кыйын да, биз быйыл баштадык. Эмдиги жылы, аркы жылы да жыл сайын бюджеттен бөлүп берип кете беребиз. Ошентип бир 5-10 жылда анан кийин баарына жеткизе алабыз да. 3 жылдан берип аттык белек, по-моему да, же 2 жылдык беле. 3 жылдык кредиттерди 6% менен берип атабыз. Быйыл да бөлөбүз да. Электромобилдерди Кытайлар менен куралы деп. Эми ушул жерден бир нерсени айтып кетейин да. Былтыр ат башыга барып эл менен жолуктум. Мен камакта жатканда баягы ат башыга логистикалык борбор салалы десе ызылдап, элдер салдырбай, кокуйла деп кууп чыгып салбады беле ат башылыктар. Анан мен чыкканда айын изучать этсем, бул 100% бизге пайда берип иштей турган логистикалык борбор экен. Тим эле ошол жерде 30 000 адамдын иш орун менен камсыз кылып, баягы жалпылап айтканда, водители, тамак аш сатканы болобу, ошол жерде иштеген болобу, ошондой логистикалык борбор болмок экен. Ушу электромобилдерди чыгармак экенбиз ошол жерден. Анан эл менен барып жолугуп түшүндүргөндөн кийин эл айтты, болду, салдыр, алып келип салдыр деди. Мен ушу инвесторлор чакырып келем, сал мына, мен эл менен сүйлөшүп койдум десем, бүгүнкү күнгө чейин ошол инвестор келбей койду. Мен дейт, ал акчамды дейт башка жака салып салгам. Анан элиңер ушинтип иштетпейт экен, мен кийин банкрот болуп калам деп коркуп атам деп келбей атат. Кыргызда жакшы сөз бар да баягы, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген. Мына биз ымдаганга өзүбүз зар болуп отурабыз да мына. Муну дагы ошол убактагы бийлик элге туура түшүндүрүп жеткизе алган эмес. Чагымчылдар болсо, сырткы күчтөр да болгон. Буган кызыктар, а жерге салдырбаш керек деген. Анан өзүңүздөр билип эле отурасыздар, менин оозуман чыкпай эле койсун. Ошолор дагы иштеген дагы элдин баарын будараш этип Бишкектен алып барып, ушинтип кокуй чыккыла деп атчандарды кошо айдап ушундай кылган мынакей. Мына азыр уже салдыра албай отурабыз. Кайра чакырып алып келе албай атабыз. Келбей атат мынакей. Курсак, мына электромобилдерди Бишкекке курсак болот. Мына токтоп турган заводторубуз көп. Фабрикалар, зданиялар, территорияларыбыз турат. Мына быйымызы бош турат. Ошол жерлерге кура берсек болот. Бул жагын карайбыз. Бизнесмендерге да жол ачып беребиз. Эгерде кимдер кызыктар болсо, инвесторлор менен иштеп алып келсеңер болот. Өкмөт да көңүлгө алабыз муну. Так, Максутов Аксакал, Манас Семетей Сейтекти чет тилдерге которуу боюнча айттыңыз. Бул боюнча мен тапшырманы бердим. Мамлекеттик секретарь иштеп атат, госсекретарь. Бул боюнча сметасын түзүп алып кел дедим. Мен акча таап берем, муну которсок болот. Канча тилге экенин аны өзүңүздөр чечесиздер биргелешип. Балыкчынын кире беришине Манастын эстелигин тургузуу боюнча дедиңиз. Муну дагы колго алабыз. Мындан эч зыяны жок. Тургузуп койсок келечек муун билип жүрөт. Азыр Манастын абдан чоң эстелиги даярдалып атат. Кудай буйрса, ушу келерки жылы Астанага коебуз. Астанадан орун берип атышат казак туугандар. Bir жигит фамилиясын жазганга үлгүрбөй калдым. Айыл өкмөттөрдү эл өзү шайлап алуу боюнча маселени көтөрдү. Так, Аламидин районуна жаңы оорукана керек, бала бакча керек, салып берсеңер митинг пикетке чыкпайбыз деп коркуттуңуз да. Айыл өкмөттөр боюнча дагы ротация кылышыбыз керек эле. Биз аган жетелекпиз, акимдерди кылдык, жакшы жемишин берип атат. Анан өзүңүздөр мына түндүктөн, түштүктөн барыңыздар отурасыздар. Мурда ошол акимдер отуруп алып туруп, баягы кланын, өзүнүн кланын, ошо мисалы бир Карасуулук аким деле иштей берген да, өмүр бою эле. Болду, өзүнүн эле жакын туугандарын чогултуп алып, жер алган деле ошолор, тендер уткан деле ошолор, башка ишти кылган деле ошолор болуп, карапайым эл каралбай калган. Жөнөкөй эл. Биз ошон үчүн ротация кылдык. Жемишин бердиби ошол?
Эми 100% деп айта албайм, бир 80-90% жакшы жагына бурулду го. Бурулду да. Айыл өкмөттөр да ушундай. Айыл өкмөттөр да туугандарын, тааныштарын чогултуп алат дагы, жер алган ошол арендага жерди оформить этип коет. Үй салган дагы ушулар. Буларды да ротация кылышыбыз керек эле. Бирок биз азыр ротация кылганда үй жай маселесин чече албай калат экенбиз. Ошол оор болуп калат экен. Барып келип иштеш кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн муну азыр кийинкиге калтырып туруп атабыз. Митинг пикетке чыкпай эле койгула. Биз силерди бала бакча, мектептерди биз өзүбүз кызыктарбыз. Тез арада ошону жакынкы жылдары жокко чыгарып, баарын салып берип, камсыз кылып берсек деген тилегибиз бар. Тилекке каршы бюджетибиздин тартыштыгынан гана болуп атат да бул. Максутов Мурсалим Кадамжайдан суу маселеси кичи КЭСтерди куруу боюнча анан Тажикстан менен чек араны чечип бер дедиңиз. Кичи КЭСтерди суу маселесин карайбыз, кичи КЭСтерди куруп атат. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенбиз. Мына 2 жыл мен келгенче чейин бир дагы мындай жеке инвесторго кичи КЭС куруп бергенин, же болбосо өкмөт деле өзү бир чоң, орточо же чоң КЭСтерди курган эмес экен го. Курбаптыр да. Мына Камбаратта 2-ни куруптур, ито жарымы иштейт, бири агрегат коюп койгон, экинчиси иштебей калган. Иштеген эмес, ишке кирген эмес. Мына эми киргизип атабыз биз. Эми азыр жасап киргизип атабыз. Кичи КЭСтерди болсо каалаган инвестор, чет өлкөлүкпү, биздин өзүбүздүнбү, мына биз жол ачып бергенбиз, азыр куруп атат. 50ге жакын кичи КЭС курулуп атат. Алды мына ишке кирип атат. Дагы Кудай буйрса мамлекет куруп аткан КЭС бар, Таласта Баласаруу КЭС деп былтыр капсула салып келгем. Кудай буйрса келерки жазда жайга чейин аны да жүргүзүп калабыз. Ал 20-25 мегаваттык КЭС болот. Тажикстан менен айтып өттүм. Чечебиз буйрса. Дедовщина маселеси боюнча. Бул боюнча бир эле баягы аскер каза болду десе эле Миноборонан эле көрө бербеш керек. Анткени Миноборонадан башка дагы аскерлерибиз кызмат өтөгөн жайлар бар. Бул Ички иштер министрлиги, бул жаза аткаруу комитетинде, МЧСда, ГКМБда дегендей чек арачыларда ушул 5 тармакта да. Анан ошону билиш керек да, кайсы тармактан каза болду. Өткөндө бир бала каза болгондо мен өзүм чакырып алып эме териштирдим. Эми ал жерден эч ким аны аккан эмес, өзү баягы кызына кетип атканда шакек берип кеткен экен. Анан кийин баягы кызы мен шакегин кайра кайтарып, мен башка бирөөнө турмушка чыгам десе керек да. Ошентип шакегин кайтарган экен да, ошондон анан атылып алган экен. Дедовщинада 100% жок деп айта албайм, бар. Мен бардыгын айтып атам. Эгерде ким ошол дедовщина менен бир аскердин мурдуган айтып турган болсо, командир камаласыңар айтып коеюн деп. Бул тармакка чынын айтайын, мен баягы кыдырып көп көңүл бура элекмин. Үстүртөн баягы вооружениясын карап берип атабыз, кийимин карап берип атабыз, каскасын, башкасын бүт бар. Мына кечө күнү көрдүңүздөр роликтен. 2 жылда 53 миллиард сом биз только ушул аскерий каражаттарга бөлүп турбуз. 53 миллиард сом. Бул не деген акча? Бизге чейин бир сом бөлгөн эмес, бюджеттен бөлүп тапанча сатып алган эмес. Жалаң чет өлкөдөн келген гранттар менен жашаган экен. Даже кийимдерди аргимис берген экен. Туркиядан келгенди кийип алчу экен, Америкадан, Россия, Кытайдан берген кийимдерди кийип жүргөн экен. Мына бүт азыр өзүбүздүн акчага, биз бирөөдөн карыз сураган жокпуз. Же болбосо тиги бер деп биз тилемчилеген жокпуз, өзүбүздүн акчага сатып алып камсыздап берип атабыз. Кадр маселеси боюнча көп сөздөр болду. Саясатчылар, мисалы кээ парламентке барганда министрлер, зам министрлер жакшы жооп бере албай калып атышат да. Жакшы жооп бере албай, кээде бир өзүнүн оюн кенен жеткире албай атат да. Саясатчылар 2 түрлүү болот. Мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар. Биринчи түрү Бишкекте туруп эле Москванын көчөсүн тили менен эле шыпырып тазалап коет да. Укмуш менен. Бирок колунан эч нерсе келбейт. Только тил менен. Анан экинчи түрү бар, өзүнүн оюн даже кененирээк мындай жакшылап жеткизе албайт элгечи. Ошо депутаттарга, комитетке же болбосо башкага. Бирок иштин майын чыгарат да. Иштин көзүн билет. Бирок тили жок. Мына мен ушу 2 жылдан бери ушундай кишилердин көбүн көрдүм. Анан баягы жооп бере албай калса эле, бул болбогон кадрды коюп алыптыр, анан тигиби деп эле. Мен ишин караймын. Министрди дагы, замын да, губернатор, акимдерди да, губернаторлор да бар, жакшы иштей албай аткан, акимдер да бар. Аларды дагы алмаштырыш үчүн башка карап, абдан тандап, андан жакшыраагын алып келгенге аракет кылат экенбиз да. Ошондой. Мына кечө күнү эле ошо бюджетти карап атканда Акылбек Усенбековичке суроо берип атат да, мисалы.
Силер өкмөт менен президенттин мурдакы аппаратын бириктирдиңер дейт. 500 кишини бириктирип туруп, анан оптималдаштырып атабыз деп туруп кыскарттыңар дейт. Экөөнү бириктиргенде 500 адам болгон бизде аппаратта. 200-ün кыскартып туруп 300-ün калтырганбыз. Анан силер үнөмдөйбүз дедиңер эле, үнөмдөбөй эле силердин расходуңар зарплата анымынга көтөрүлүп кетиптир дейт. Ошону ток этер жерин жооп бербей деп мындай карап отуруп кээде тура калып ары бери басасыңдачы. Ток этер жерин жооп бербейби деп. Айландырып отуруп, как будто бир мындай бир биз ууру кылып аткан сыяктуу сүйлөп жооп бере албай атып анан аягында түшүндүрөт да. Бул кандай болгон? 500 кызматкер мурда бир 5-10 миң зарплата алып жүрсө, мен салыштырмалуу айтайын да. Анан кийин бюджет аз болгон да, ылдый болгон. Баягы расходу. А биз бириктирдик дагы 300'ды калтырып, 200'ün кетирип туруп, 300'гө биз 50 миң 60 миңден кылып бердик. Ошондо баягы работниктердин иштеген иши эффективдүү болот. Жан талашып иштейт, баягы күчтүү специалисттерди алып келсең болот. А так жумуштан кетип атасың десе, кетсе кетип кала берем да деп 5-10 миңге карабай эле кетип калчу. Азыр тырышып күнү түнү дебей иштешет баары. Кокуй жумушуман, кызматыман айрылып калбайын деп. Мына эффективдүүлүгү ушунда болду. Мамлекеттин иши алдыга жыла баштаганы дагы ошолор. Специалисттерден да. Мен жалгыз жылдыра албайм да. Мен ошолор жылдырат көбүн. Тапшырмаларды бересиң, аткарат, өз убагында аткарат, качественный аткарат, баягы сапаттуу кылып туруп мына. Ушундай болду. Албетте баягы зарплатасын көбөйткөндөн кийин, анан кийин мурункуга караганда көбүрөөк кетет да. Ушуну түшүндүрө алышпайт да. Кумтөрдөн алтын уурдады деген боюнча дагы. Бүгүн мына мен Кумтөрдү алыш дагы бул жерде оңойго турган жок. Мен баягы депутат кезде как танк катары эле кете берипмин да. Алабыз давай, алабыз деп эле кете берипмин. Мен өзүмдү апарып камап койгон билесиңер. Президент болгондон кийин дагы ушу бийлик башына келип алып дагы мен араң дегенди алдым, ишенесиңер ушуга. Биздин сырткы эмелерден эмес, мына ички өзүбүздүкүлөрдү көндүрө албай атып араң көндүрбөдүм бай. Түшүндүрүп атып, күнү түнү дебей чогулуп алып деги кол коюп протокол түзүп атып, мына мен алам жоопкерчиликти мойнума депчи. Ушинтип атып анан кийин анын аягынан дөңгөлөк тегеренип кетти да. Болбосо тегеренбей туруп алды да дөңгөлөк 1 жыл бою. Кокуй, алар менен эметпеш керек, анан эл аралык соттон утулуп калабыз, анан минтебиз. Утулбайбыз. Мен алам жоопкерчилик деп атып анан алдык. Мына эч кандай немеси жок эле биз Кыргызстандын пайдасына алып келип чечип койдук. Анан ошентип биз Кыргызстандагы саясатчылар көнүп алыппыз да. Элди бирөөнү жамандаганда шуап салат экен, элдин баары ишенип алат экен. Баягы чындык эшке чыккача калп дүйнөнү 3 айланып келет деген чын экен да. Баягы шуап салгандан кийин элдин баары ойлонуп калат экен, чын эле алтын урдап атат экен деп. Анан 1 жумадан кийин же 3 күндөн кийин жооп берет экенсиң, көпчүлүгү бирок баягы биринчи айтып салгандан кийин ошол мээсинде калып калабы, жүрөгүндө отуруп калабы билбейм. Ишенип алат экен да элдер. Анан мен комиссия түздүрдүм. Түзгүлө комиссия депутаттардан. Именно ошо кыйкырган депутат, уурдады деген депутатты председатель кылып койгула, бүт ийне жибине чейин карап келсин деп. Ошо 19 тонна алтындын артынан барып кайра бардык изин карап келсин. Кумтөрдү карасын, Улуттук банкты карасын деп. Мына бүгүн мен мактаныч менен айтсам болот. 1 жылдын ичинде 37,8 тонна алтыныбыз чогулуп, бүгүн Улуттук банктын немесинде турат, сактоосунда. 40 тоннага жакын алтын 1 жылда. Кыргызстандын тарыхында 40 тонна алтын чогулган эмес мына. Мына жатат азыр. Ошону мен депутаттарды комиссия түзүп барып өзүңөр колуңар менен көрүп, көтөрүп көрсүн деп түздүм. Бирок барбай атат дагы деле мына. Даяр эмеспиз, анан башка күнү анан депчи. Кара Бураадан келген Тургуналиев Анарбек, улуттук коопсуздук боюнча маселе көтөрдүңүз, Көк Сайда застава боюнча. Муну карагыла, застава боюнча Камчыбек Кыдыршаевич чечип бергиле проблемаларын. Так, Ысык көлдөн келген Асанкадыр Чыңгызбаев, ажоону мактасам элден чыгам, элди жактасам камалам дейт. Мени мактабайлы койгула, мактоого мен татыктуу эмесмин, муктаж да эмесмин. Эл тарапта боло бергиле, жаңылбайсыңар. Анан только эл тараптамын деп эле чындык болуп аткан жерде чындыкты айткыла, баягы калыс болгула да, калыстыкты айткыла. Анан жок, элдер кыйкырып чыгып атса эле, кой ушу эл тарапта боло берейин деген да болбойт. Мына Кемпир абад маселеси боюнча. Эл чыгып атпайбы, анан эл курултай уюштуруп атпайбы? Биздин пайдага чечилип аткандан кийин сен мага десе курултай эмес, 10 жолу курултай уюштурсун. Макул деп кнопканы басып кой да. Анткени бизге пайдабызга келип атат. 1 квадрат метр жерди бербей биз 19 миң квадрат метр жерди алып атпайбызбы, гектар жерди. Анан ошондой болуп аткандан кийин айтыш керек, элге да түшүндүрүш керек. Биздин баягы эң немебиз эле
жабык эшик артында карап жүрдүк башында. Ошонубуз болду. Ошондон пайдаланып анан элдин эмесине ойношту да. А бирок кийин ачык караганда бардыгыңыздар көрдүңөр го мынакей. 1 квадрат метр жер бизге пайда болуп атса дагы, биз жакка пайда болуп атса, ошого макул болуп эле бас да кнопканы. Анан айт, претензияң айт десе, жер боюнча айта албайт, чек ара боюнча. Анан регламент, анан конституция, анан закон дейт. Биздин пайдабызга чечилип атканда регламентке карабай деле кете берсең болот да. Ал регламент биздин ички документибиз. А эки өлкөнүн ортосунда ал сенден парламенттен өткөндөн кийин ратификациядан өткөн документ эсептелет. Ал сен регламентиңди да карабайт, башкасын да карабайт да. Бир аксакал трансформация маселеси боюнча анан маселе көтөрдү. Атыңызды жазбай калдым. Чаткалдан келсе керек, чаткалды өзбектер ээлеп алат дейт. Ушундай бузукулук сөздөрдү токтотолу. Жөн эле мына чекитти кол койдук. Эми демаркация бүтөт. Эч ким эч нерсени ээлеп албайт. Тумбалар турат. Анан бул жерде бул эл аралык келишим. Дүйнөлүк коомчулук оондон регистрациядан өтө турган келишим. Эч ким эч кимдин жерин басып ала албайт. Басып албайт. Ынтымак менен жашашыбыз керек. Коңшу өмүр бою биз өзбек бизге коңшу болот. Алар бир жакка көчүп кетпейт же биз бир жакка көчүп кетпейбиз. Анан ошон үчүн коңшу менен мындай ынтымакта жашашыбыз керек. Биз ошого болгон күчүбүздү жумшап атабыз мынакей. Чек араны чечип койгон оңойго турду дейсиңер. Ушунун баарын бизге чечип, биздин пайдабызга алып көпчүлүк жерлерди ушинткен. Өтө кыйынга турду. Анан келип көчөгүн эле ушу парламентке караарда саясатчылар да келип айтты. Башыңызды ооруп эмне кыласыз? Жылдырып салбайсызбы кийинкисиден келгенден кийин чечет да депчи. Ошонте берип мына 30 жылдан бери канча жерибиз кетти, канча аскерибиз каза болду, канча жараныбыз каза болду. Жоопкерчиликти акыры бирөө алып чечиш керекпи? Же дагы эле жүрө беришибиз керек? Баткенден келген Каработоев Жолил бизге эч нерсе керек эмес, чек ара начар кетип жатат, зымтор тартып бергиле, чек арага жакын турган жарандарга курал жарак берүү боюнча дейт. Чек ара начар кетип жаткан жок, чек ара бизден эгерде бизден эле көз каранды болгондо мен бир күндө чечип коет элем. Бул эки тараптан көз каранды, ошон үчүн эми тиги тарап менен да макулдашып, чырылдашып, күнү түнү дебей отуруп, анан кийин чечилчү маселе. Бул бир, экинчи зымторду пока чек ара чечилмейин, ратификациядан өтүп президенттер кол коюп, анан демаркация бүтмөйүн эч ким зым тарта албайт. Алар да тарта албайт, биз да тарта албайбыз. Ушуну карапайым эл көп түшүнбөй эле айта берет да, могу жерге зым тартып койбойсуңарбы деп эле. Ал талаштуу жерлерге зым тартылбайт, пока демаркация өтмөйүнчө чейин. Курал жарак боюнча, берүү боюнча. Бул боюнча эми баягы жарандарга курал таратып ийиш туура эмес. Биз берип да көрдүк. Былтыр берип көргөнбүз. Мас болуп алып туруп анан кийин атышып кеткен дагы жайлар болду. Фактылар болду мына. Бизде эми ошонун баарын эмете албайт экенбиз. А бизде бирок турат, запаста немелерибиз турат. Эгерде мамлекеттин башына күч келген болсо, дароо кошулат дагы кете берет. Биз ал механизмди иштеп чыгып даярдап койгонбуз. Ал жүрүп атат бул. Нарын областынан келген Алмакулов Кенжебек БСР, БДРларды куруу боюнча, ат башыга маданият үйүн куруу боюнча. Бул боюнча Минсельхоз карагыла. Кайсы жерлерге куруш керек экен, пландарын алып келгиле, долбоорлорун алып келгиле, анан жардам берели. Чүй облусунан келген Айылчиев Чыңгыз дейт, Чалдыбар айылындагы суу Кыргыз Казакка өтүп, кайра Кыргызстанга келет, 50-50 кылып берип чечип берсеңер дейт. Суу министрлиги, Айыл чарба министрлиги карагыла муну. 50-50 болуш керек сөзсүз. Карагыла. Доменов айым чет өлкөдөн добуш берүү боюнча бөлүктөрдү ачуу дейт. Шайлоолордо сырткы саясатты жогорку деңгээлге көтөрүү. Добуш берүү боюнча биз колдон келген аракетти кылабыз. Шайлоодо азыр дагы бир шайлоолор коюп 3-4 жыл убакыт бар го, 4-5 жыл. Ал боюнча карайбыз. Сырткы саясатты болсо, Кудай буйрса, жакшы эле деңгээлге көтөрдүк. Өзүңүздөр мына калыс болуп атасыздар, көрдүңүздөр. 2 жылдын ичинде жүз карашпай калган мамлекеттер менен барып туруп, кайра жүз карашып, момундай ынтымакта мамилени кылдык мына. Казакстан менен кандай эле, Өзбекстан, Түркия менен кандай эле билесиңер, мен анын баарын майдалап отурбайм. Кытай менен да, Кытай дагы жүзүн бурган экен, анткени пандемияда биз биринчи жаап ийген экенбиз. Кокуй силер келбегиле, биз да барбайбыз силерге деп. Авиа перелеттердин баарын жаба койгон экенбиз. Бул сырткы саясат аябай өтө тонкий болот да өзү. Кылдат мамиле кылыш керек да. Ар бир сөзгө, ар бир жазган катка көңүл буруш керек да. Бир жерден туура эмес сөз жазып алсаң болду. Тырчыйып эле таарынып жатып калат башка кошуна мамлекеттер же башка алыскы мамлекеттер. Ошон үчүн Кудай буйрса бардык өлкөлөр менен жаман эмес мамилебиз.
Сапкан мырза, жайыттар боз топуракка айланып бара жатат деди. Быйыл биз 123 гектар жерге Россиядан үрөн алып келип септик. Кудай буйрса азыр келаткан жылы алабыз ал үрөндү. 23 жылды күздөн баштап жайыттарга биз үрөн себе баштайбыз. Дронун да алып келгенбиз. Дрон келди беле, Аскар мырза? Келе элекпи дрон? Дронду алып келип коебуз. Келгиче үрөнүбүз даяр болгончо чейин. Дрондор менен биз жайыттарга неме чачабыз, үрөн чачабыз эмдиги жылдан баштап. 123 гектарга айдаганбыз. Муну дагы көбөйтөбүз. Так. Мал уурдоону дуа менен токтоттук дейт, коррупцияны да дуа менен токтотпойлубу дейт. Коррупцияны дуа менен токтотуш өтө кыйын экен. Акчага келгенде пендечилик деген жаман экен да. Дуа кыласыңбы, каргантасыңбы, эмне кылсаң да карап турсаң келип жулак ачкан адамдар болот экен пенделер. Взятка алып атышатына бүгүнкү күнгө чейин деле токтото албай атабыз. Кармай албай атабыз, кармагандарын кармап камап атабыз. Кайра ошол взяткасын 2 эсе, 10 эсе кылып төктүрүп туруп анан чыгарып коюп атабыз. Тök мына деп. Кийинкилерге, башкаларга сабак болсун деп. Бирок такыр сабак болбой койду. Мына соттор дагы деле алып атат. Бирок колунан кармап ала албагандан кийин аны камай албайт экенсиң, жумуштан ала албайт экенсиң, мыйзам ошондой экен да. Бирок катуу иштеп атабыз булардын үстүнөн дагы. Башкаларга сабак көргөзөлү деп. Бойбулов Нарис, Бишкекте полигон проблемасын айттыңыз. Завод курулат, мына мэр отурат бул жерде, иштеп атат. Азыр Кудай буйрса, мусор заводу курулат Бишкекке жакын араларда, ушу жарым жыл, 1 жылдын ичинде курулуп калат. Мыктыбек Юсупович, миграция маселесин кантип токтотобуз десеңиз, ички миграция Чүй каналдары салынабы, анан Каркыра каналы 3 маселе боюнча. Миграцияны биз токтотконго аракет кылабыз. Азыр госипотека бизде иштеп атат. Муну 14%дан 4%га чейин түшүргөнбүз. 10 жылдан 20-25 жылга чейин узартып койгонбуз. Быйыл бир 2000 үй бүлөгө жакын кишиге эме бердик, үйлөрдү бердик. Кудай буйрса эмдиги жылы мындан да көп бергенге аракет кылабыз. Анан мен азыр чет өлкөдөн ГИКке кредит алып келип берип атам. Карыз акчап келип, ошону менен ар бир райондун центринда жерлерди бөлдүрүп атабыз. Азыр бир 20дан ашык райондо жер бөлүнүп даяр турат. 32 шаардан, кичи шаарлардан, анан 7 облустун борборлорунан жерлерди бөлдүртүп атам. Бир моментте массалык түрдө 5 этаж үйлөрдү салабыз. Ошолорду биз ипотекага беребиз. Мугалим анан госслужащийлерге эле эмес, бардык мигранттарга дагы, базарда отурганына дагы биз 20-25 жылга чейин үйлөрдү беребиз. Ошо менен биз ички миграцияны токтотуп калабыз. Токтотуп калабыз деген планыбыз бар. Чүй каналы салынат буйрса, Каркыра боюнча пока планыбызда жок, муну кийинчерээк карайбыз. Карагулжадан Абдыкадыров аксакал, Карагулжа алайкы жолун кече келип көргөзүп кеттиңиз видеодон. Муну мен тапшырма бердим. Бул боюнча ушу күн жылыганда баштайт. Төлөгөн аксакал, балдар 10 километр жерден келип окуйт дейт, автобус сурадыңыз. Эгер ушул чын болсо, Билим берүү министрлиги карагыла, облустагы өкмөттүн өкүлү карагыла, эгерде чын болсо, мен бир автобус алып берейин. Эгер 10 километрден келип аткан болсо. 16 тонна un жеген айыл өкмөтү бар дейт. Баш прокуратура карагыла муну. Кайсы 16 тонна унду жеген айыл өкмөтү бар экен, кантип атты ичине бул. Район эли өзүнүн жактырган акимин коюп алсын дедиңиз. Эми ал болбойт андай. Район эли акимди только өзүлөрүнөн коюп баштайт экен да. Жок, ушул биздин бала болсун, биздин деген неме болсун деп. Урубуздан жакыныбыз деп кое баштайт. Мына айыл өкмөттөрдү деле ошентип шайлап алып атпайбы. Ошон үчүн биз жана депутаттар 11 депутат топтолсо мисалы, ошонун 6 эле добуш берсе болду экен, ошол 6 менен иштейт экен. Айыл өкмөт болду, 5-өөнү карабайт да. Анан 5-өө апайсы болуп жүрө берет өмүр бою. А тиги 5-6-өнүн маселеси чечиле берет, жери чечиле берет, башка. Биз ошон үчүн аким койсун деп туруп, айыл өкмөттөрдү акимдерди койдуруп атабыз. Токмоктон келген бир жигитибиз айтты, мектептердин квадрат метрин 650-гө түшүрүп жакшы кылыпсыңар деп. Жана Медеткан Шеримкулович аксакалыбыз дагы айтып өттү, мурункулар күнөөлүү ушундай акыбалга келип калганыбызга. Мен келип иштеген 2 жылдан бери менин да көзүм жетти ошого. Мисалы, бир эле мисал айтайын ушу мектептер боюнча. Акыркы 10 жылда бир 300 мектеп салдык деп мактанышчу. 10 жылда бай республика боюнча. Ар бир квадрат метрин $850 салып жүрүшүптүр. Ошол мезгилде, мындай салыштырмалуу айтканда, цемент, мисалы, 3000 болсо цемент, 1 тоннасы. Азыр 6000.
Арматура 5000 болса азыр 10.000. Ошол кезде 850дөн салып жүрчүкен. Азыр 2 есе көтөрүлгөн мезгилде биз 650дөн салдырдык могу мектептерди мына. Карагылачы, не деген эме? Бул деген сөз кандай болгон? Бул ошол куруучу менен сүйлөшүп алып туруп, мен сага 850дөн берем, ар бир квадрат метрин, сен мага 500дөн же 600дөн саласың, 250дөн мага чөнтөккө бересиң деп акча уурдап жүргөн деп эле эсептейм да мен. Мына көрдүңүздөр. Ал мына азыркы салып аткан строительдер деле 2 есе кымбаттап кеткен арматура, 2 есе кымбаттап кеткен материалдар менен, цемент менен арматура эмес, бардык материалдар кымбаттады. Мисалы 15-жылга салыштырмалуу. Ошондо да 650 менен салып атат, биз бердик 650дөн. Ошондо да бул өзүнүн пайдасын таап атат азыр да. Мурдакыны элестетип көргүлө. Эгерде антип ичип жебегенде биз азыр 200 мектебибиз калды айылыбызда, 200 айылыбызда эски мектебибиз калды деп отурмак эмеспиз. 5-10 жыл мурун эле бардыгын салып, жаңылап салмак экенбиз. Так, Аксыдан келген аксакал. Оорукана жок, столбалар эски, кимдин жакыны чоң болсо, кандай маселе болсо да чечип кетишет экен. Кошоматчыларды укпа дейт. Кошоматчыларды укпайм. Кимдин жакыны чоң болсо, кандай маселе болсо чечип кетет экен, мектептерди салып кетет экен деген. Буга чейин болгон. Мындан ары андай болбойт. Мисалы, ким күчтүү депутат, күчтүү министр болсо, өзүнүн айылында бир мектеп турат, жанына барып экинчисин салдырып алат экен. Башка кошуна айылда 60-жылкы мектеп салынбай турат. Эски мектепте окушат. Андай болбойт да, бардыгына бирдей карашыбыз керек. Биз азыр ар бир айылга бирдей карайбыз мындан ары. Новопавловкадан келген мырза айтты, мектеп проблемасы бар, 10.000 бала окуйт деп. Билим берүү министри карагыла муну, 10.000 бала окуган мектепке сөзсүз жанына жаңы мектептерди салып беришибиз керек. Жерлерибиз бар, курганга даяр деп айтты го. 2 гектар, 1 гектар жерлерибиз бар дейт. Ошону кийинки жылдын бюджетине киргизгиле, барып көргүлө эртең. Нарындан Акназар мырза, жолдор оңолбойт, кышында жабылып калат. Кадр маселеси, жаштар келсин деп атасыз. Анан оң рулдуу машинага уруксат берүү боюнча. Жолдорду карайбыз, кадр маселесин айттым. Жаштар боюнча. Жаштарды дагы министрликке алып барып көрдүк. Эми тажрыйба болбогондон кийин, тажрыйба деген тажрыйба экен да. Анан кийин аны сразу министр кылбай, азыр биз аппаратта иштетип атабыз, министрликтерде иштетип атабыз. Мына улуттук резервдик кадр деп түзүп коюп, азыр кезекте бир 500-600 ошо жумушка кирем деген балдарыбыз турат, кыздарыбыз. Ошолорду алып анан акырын-акырындан өстүрүшүбүз керек экен. Анан барып туруп, анан чоңойтуп, баягы министрликтерге койсок болот экен да. Ал жагынан кетип атабыз. Жакшы эле. Оң рулдуу машинелер боюнча, мына республика боюнча авариялардын 70%, 80% жалаң оң рулдуу машинелерден болуп атат. Анан биз ушу жаңы машина алат элек дегенден кийин элибиздин баарын ансыз деле мынакей согушта да ушундай өлбөйт эле деген статистиканы берип атпайбы мына. Согушта да мындай өлбөйт экен, кырылып атат деп. Күнүгө авария. Ошолордун 70-80% оң рулдуу машинелерден болуп атат. Эгерде биз мамлекет, мисалы мен коюшу бюджетти толтурайын, ушулардан түшкөндө өтө көп акча түшөт мындан дагы. Өтө көп ташып келет, мындан да налог түшөт, таможняга оформление түшөт, салыкты толтурат. Мен ошого кызыксам кылып коет элем буга. Бирок авариядан элибиз өлүп кетип атпайбы? Анан муну жөн эле кыйнай бербеш керек, айрыкча жаштар. Биздиги жаңы машина алып келип алат элек, жакшы машина алып келип алат элек деп атат. Экинчи жагында ойлойлу да, элди ойлойлу да биринчи кезекте. Чоң Алайдан келген Назарали мырза, чек арага жакын айылдарга статус берүү боюнча маселени карайбыз, бул маселени. Эмилбек мырза, иллюстрация маселеси дейт. Акча менен жумуш корношот, алтын кен боюнча дейт. Иллюстрация маселеси боюнча биз колдон келишинче кылдык. Анча-мынча эски кадрлар аралашып жүрөт. Мен аны жана жогоруда айттым, тажрыйбасы барларды мен кармап иштетип атамын. Бирок мурда кандай иштеген, уурдаган, буурдабаган бал мени кызыктырган жок. Анткени мага мындан аркысы таза иштей турганы, мындан ары сүйрөп кете турганы ишти кызыктырат. Эгерде ичип жей турган болсо, мен аны билбей койбойм, сөзсүз билемин. Мына көрүп атасыңар, канча министрлер камалып кетип атат. Мага маалыматтардын бардык жактан келип турат күнүгө. Мен баягы жөн эле эс алып чалкалап жатып албайм, бардык жактан маалыматтарды алып турам. Билбей эле калбасам. А так азыр уже уурдатпайбыз, иштетип атабыз аларды. Акча менен жумуш корношуп аткандар да болушу мүмкүн, аны немете албайбыз, тана албайбыз, баары ал деле. Бирок билгениңер болсо айтып тургула муну. Мына коомчулук чыгып алып айтып атасыздар го мына. Айыл өкмөттөрдү айтып атасыңар, аким, губернатор, министр, эч ким силердин оозуңарды тыйбайт. Ачык биз коомбуз, ачык айткыла мына.
Açык айтып тургула, açык жазып тургула. Азыр бизде интернет деген жакшы нерсе бар. Барын ошо жака салып койсоң, мен ошо көбүн интернеттен алып Ген прокурорго, ГКМБга, МВДга берип турам. Мына моуну текшерчи деп туруп. Маган ссылкаларын жөнөтөт, мына момундай деп туруп. А мен сразу ошолорду текшерем. Чыгып ошондой жерден айтып тургула, бул жаман болбойт, жакшы эле болот. Так, алтын кен боюнча айттыңыз дагы, Быстровкадагы, Орловкадагы. Бул 40% мамлекеттики. 40% мамлекеттики, мамлекет көзөмөлгө алып турат. Экинчиден, эми мындан ары булар азыр концентрат менен руданы ташып кетип, башка өлкөлөрдөн иштетет. Кошуна өлкөлөрдөн, алыскы өлкөлөрдөн. Мен кече указга кол койдум, билесиздер, бир 10 чакты күн болуп калды. 1-майдан баштап эч кандай өлкөдөн алтын концентраты, анан рудалар чыкпайт. Кара балтадан иштетебиз, даяр эмени чыгарабыз, бардык налогун алып калабыз, өзүбүздүн дойланы алып калабыз, анан кийин мына алып кет дейбиз. Ошон үчүн мындан ары только өзүбүздө гана иштейбиз. Барак айылынан келген аксакал, барак 2017 жылы алмашылган, бизге башка жер берип, барак бул Өзбекстан территориясында калган. Муну ошону билип коюшуңуз керек. Эртең дагы бирөө чыгып, мына таш ийип менен жап барып баракты берип салды десе, ишенип алып жүрбөгүлө. Айыл өкмөтү эле коррупция дедиңиз, уктуганы. Бу иши дагы тастыктап кетпеди. Мына айыл өкмөтү жалаң жакындары ээлеп алган. Бүт барын жакындары ээлеп алган, барын басып отурат деп. Ошон үчүн айыл өкмөттөрдү дагы биз бары бир неме кылып жылдырышыбыз керек барын. Талас шаарынан 45 жашка чейинкилерди резервке топтойлу дегенди айттыңыз, антитеррор борборлорун ачалы дедиңиз. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Биз жөн отурган жокпуз. Баягы биринчисинен кийин эле биз булардын бардыгын аскери комиссарияттар иштеп, өткөндө дагы иштеп, баарын топтоп даярдап койгонбуз. Ал иштер жүрүп атат. Америкадан бир эле консулдук иштейт дедиңиз. Биз дагы кошуп беребиз. Тышкы иштер министри кошуп бергиле, кайсы шаарларына керек болсо, кыргыздар көп шаарларына. Банктардан акча алууну жөнгө салгыла, мамлекеттик карыз боюнча ким улуттук банк. Жана айтып өткөн проблемасын чечкиле карап. Банктар кыйнабагандай болсун. Акча келип түштүбү, паспорту менен бере бер да. Эмне кыласың? Айылыңаны справка алып кел деп аны. Бер да, паспорту турат, данные турат, бере бер да. Мамлекеттик карыз боюнча жылдыруу жок, жылдырбайбыз. Биз төгө беребиз. Анткени өзүбүздүн баягы келишим бар, график менен төгөбүз сырткы карызды. Эч коркпогула, сырткы карызды төгөбүз, коркунуч жок. Мурда эмнеге корктуңар эле? Мурда бюджетибиз 243 миллиард болчу. Анан же бияка тартсаң бияка жетпейт, тияка тартсаң тияка жетпейт. 19-18, 20 жылдары бардыгыңар переживать этип келбедиңер беле? Кокуй, мына төлөй албай калат экенбиз, неме кантип төлөйбүз сырткы карызыбызды деп. Азыр бюджетибиз 2 эсе өстү 2 жылда. Азыр спокойно төлөп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Төлөй албай калбайбыз. Так, жаштардан бирөө сүйлөдү, фамилиясын жазбай калдым. Терексайдан келген го, Терексай айылынан дейт. Кен боюнча тешилбеген жерибиз калбады дейт. Так, тополоң кылабыз деп атабыз дейт, салык төлөшпөйт деп атат. Мисалы Терексайда Эти Бакыр Терексай деген бар. Да бул чаткалга бизге чейин келген бүт лицензия. Биз жаңы бир дагы лицензия берген жокпуз. Бардыгы эски лицензиялар менен иштеп аткандар. Чындыгында эле баягы тешилбей калган жери калган эмес, баары талкаланып бүткөн. Анан бул жерде Эти Бакыр Терексай деген бар. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен өткөндө комиссияларды жибердим, специалисттерди. Муну 100% мамлекетке алабыз деп, пока азыр алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эти Бакыр Терексайды. Ал жерде бир үйүмдүн огороту кирип кеткен деп атпайсыңарбы? Лицензияга берилип кеткен экен. 62 үй бар эле. Анын бир 40-тай көчүккөнгө макул болуп, 20сы көчүкпөй ошо бойдон отурат. Эми бул жерден алар эми жөн эле талаага көчүрбөйбү, эң сонун кылып туруп, бүт заманбап айыл салып берейин, ошо жерге көч десе да көчпөй атат деп, баягы үйдү кымбатыраак сатам деп атабы, же башка ата журтумдун конушун таштагым келбейт деп атабы, бул эки причинанын бирөө болуш керек. Муну эл менен эгер мамлекетке алып калсак өзүбүз чечебиз, сүйлөшөбүз муну. Баткенден келген аксакал, коопсуздук боюнча мамиле кылдыңыз. Так, үйлөр 2 айда бүтөт. Бүтпөгөнү анча-мынчасы ушу жазга чейин барып бүтөт. Мурда мына буга чейин деле чек ара жаңжалдары чыгып келген. 1-2, 3 үй, 5 үй өрттөлүп жүргөн. Бир да үйдү мамлекет салып берген эмес. Мен эсимде 2015 бекен, 2016 жыл бекен
bir апабыздын үйі күйіп кетті, онан Камчыбек Кыдыршаев спонсорлық қылып салып бергенін. Мамлекет бір дағы үй салып бергенін көрген жоқпын. А біз азыр қанша үй салып атабыз білесіздер бе? 3 целый айылды құрып атабыз жаңы. Жап-жаңы фундаментінен баштап, кирпич менен. Қалған башқа үйлерден, башқа айылдардан 4-тен 5-тен болып отырып, баш аяғы 640 қанша үй, 700-ге жақын үй салып атабыз. Шунун барын 2 айда бүтүрөсүңөр деген тапшырма берген. Алды 2 айда бүтөт, калган арты bir 4 айга барып бүтөт эмес. Кептин ачыгын айтыш керек. Физически үлгүрбөйт аны. Тем более кыш түшүп кетти азыр. Азыр где-то 100га жакын үй уже бүтөйүн деп калды. Элдер кирет буюрса. Так, дагы бир маселени айтып кеттиңиз да. 500 миллион бөлүнгөн, бир тыйында барбады деп. Эми ушундай сөздөрдү кичине тактап алып туруп анан сүйлөсөңүздөр, 250 миллиону барып түшкөн. 125 Лейлекке, 125 Баткен районуна барды. Мен тапшырма берген бийлик өзүңөр эле билип чече бербей, ош жердеги жергиликтүү коомчулуктан дагы комиссияга кошуп туруп, каяка жумшайсыңар ушул акчаңарды, ошо эл менен чогуу чечкиледи. Уурдалып кетпесин бул акча деп. Ошону барып, эгерде кызыктар болсоңуз, сиз дагы комиссияга кириңиз, кошо көзөмөлдөшүңүз, ошол акчаны ошол жака жумшап алгыла. Ысык көлдөн келген айым так 6% кредит боюнча, 6% кредит боюнча айттым мен, жылда беребиз, эми жылда бөлүп отуруп беребиз. Bir aksakal yol ministri yol жасабады деп кетти. Быйыл жылдагыларга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй жолдорду жасадык. Эми күчүбүздүн жетишинче, физически ба жетишибизче жасадык да эми. Жол министри деле жөн жаткан жок, жасап атат. Ямаларды оңдоду, канча жерлерге асфальт басылды. Кудай буйрса келаткан жылы дагы ушунча жасайбыз. Жолдорду бул жол менен мектептерге, садиктерге мен көңүл буруп атам. Эң биринчи. Жумабекова эжеке прогресс айылында мектеп эскидеди. Сөзсүз салабыз муну. Госстрой кийинки жылкы планга киргизгиле. Абдан эски мектеп деп айтып кетпедиби? Дагы бир мырза жигит паспортко улуту бар. Улуту деген графаны киргизгиле кирген бар. Паспорт алып атканда жаздырып алсаңар боло берет. Бейшенбек Абдыразаков кестер боюнча айттыңыз, электромобиль и мигранттарды кайра көчүрүп келүү боюнча. Бул проблемаларды дагы карайбыз. Элдик дарыгерлер тобунан келген эже ар бир төрөлгөн балага пособия берүү боюнча дейт. Бул боюнча депутаттарда бир мыйзам даярдалып атат. Өкмөт менен биргеликте бул мыйзам кабыл алынса анан көрөлү. Пенсия жашын узартпаса экен деп тилеп атабыз дейдиңиз. Пенсия жашын, эми пенсия жашы мындайда биздин бир жумушчубузга, бир кызматкерибизге иштеген 3 пенсионер туура келет. 800 миңге жакын пенсионерибиз бар. Biz pensionerlerdi bakkan өлкөгө айланып кеттик азыр. Анан эми биз азыр андай деле пенсия жашын узартабыз деген мындай жок. Сунуштар түшүп атат, өкмөт, парламент биргеликте карап атат, кийин коомчулукка талкууга алып чыгабыз. Так, Омурзакова Чынара Москвадан жаштарды чек арадан чыгарып жатканда ишеним кат берүү боюнча дейт. Муну депутаттар мыйзам жазгыла, өкмөт менен биргеликте карагыла, мыйзам жазып кабыл алып, анан кийин бул маселени чечели, регулировка кылалы. Жоробеков Алмаз мырза биринчи президенттен экинчи Ташиев дедиңиз, мен жакшы деле түшүнбөй калдым. Эмне кылмыш кылып жатабыз биз? Кемчиликтерибизди ачык эле айтыңыз. Эмнеге жакшы көрбөй калдыңыз, эмнеге сүйбөй калдыңыз, ошону толуктап айтып кетпейсизби? Макул кабыл алам, келиңиз. Батырбек мырза, анан Сапар Аргынбаев аксакал. Кошоматчыларды укпаңыз дедиңиз. Мен кошоматчыларды укпайм. Эгерде кошоматчыларды уксам, мен анда чек ара маселесин да чечпейт элем, силерди бүгүндөй курултайга чогултпайт элем. Не кылам башым оорутуп деп отура берет элем. Ширшов боюнча айтып кеттиңиз. Ооба, мен айтканмын, Ширшовду башында кабыл алып, андан маалыматтарды топтоп, мен өзүм жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн топтоп, анан кайра кетирген, ошо ойдон кеткен. 2010 жылдан 19 жылга чейин, мисалы айтып кыйкырбадыбы? Кана 200 миллион доллар келдиби, келбедиби деп. Ушуну көп сурайт элдерчи. 2010 жылдан 19 жылга чейин Максимдин мүлкүнүн артынан кууп жүрдү убактылуу өкмөт. Эң биринчи акчасы 9 жылдан кийин 4,5 миллион доллары келип түштү. 9 жылдан кийин, 4,5 миллиону 9 жылдан кийин. Эми алдыда келаткан 5, 6, 10 жылдан кийин келип түстө деле ошого да кубанышыбыз керек. Анан жөн эле алка жакадан алып эле кана бүгүн эле алып келип сала кой деген ал оюнчук оокат эмес, ал биздин банктарда жаткан акча эмес.
аны тастыкташ керек, изилдеп барыш керек аркасынан, анан кийин далилдеш керек, анан кийин алып келиш керек. Буга ондогон жылдар керек да. Активисттер сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап колдогон дейт, кордогон экен деди. Ооба, көпчүлүгү колдогон. Арасында акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып колдогондор да болгон. Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Бүлүк. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, месага акча, месага диги бусик акча, месага диги портерге акча, элди портерге жүктөп келди деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга. Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал кемпирабадка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн. Эки өлкөнүн ортосунда согуш чыгарыш үчүн гана кызыктар күчтөр болгон. Алар жеке эле өзүлөрү эмес, чет жактан дагы күчтөр бар. Аларды шыкактап турган күчтөр бар. Бардыгы биз билебиз, эми аны сот чечет. Мен эч качан эме кыла албайм. Анан ушинтип элге бүлүк салам деп аткандарды сот камабаганда эмне кылат анан? Эмне башынан сылап отурабы? 25-30 кишинин кызыкчылыгы эмес, биз 7 миллион элдин кызыкчылыгын, анан мамлекеттин кызыкчылыгын карашыбыз керек да, тынчтыгын ойлошубуз керек да. Кустурабыз дедиңер эле, кустурган жоксуңар дегендей бир нерсени айтып атат да. Урматтуу калайык калк. Мен азыр эсеп чотун билбейм, где-то bir 15 миллиардтан ашык сом баш аяк жыйналды. Прокуратура, ГКМБ, МВДдан болуп отуруп. Буга чейин эми 10 жылдан бери тим эле бири-бири менен чабышып, бул ууру анан бул мынтип системада отурат, ичип атат, жеп атат деп келип, бир сом төктүрө алды беле бирөөнү? Жок да, мына биз 15 миллиардын болгонун алдык го, колубуз көргөнүбүз, колубуз жеткенин алдык. Мисалы райым боюнча эле кеп калат дароо эле. Камайм деди эле, анан минтем деди. Камадык. Алдык бүт баарын 2 миллиард сом төктүрдүк. Жанагы Элдар адасын алдык. Азыр мына мамлекетке иштеп атат, сон болуп иштеп атат. Центр обслуживания населения болуп. Килейген торговый эме. Квартираларынын баарын алдык, имуществоларынын баарын алдык. Анан эми дагы болсо көрсөк дагы алат элек. Болгон колубуз жеткен жерин алдык. Калган төккөндөр дагы мынакей как будто Камчыбек Кыдыршаевич алып жеп алгандай көрүп атпайбы? Ал төккөн адамдар барып туруп кассага төгөт. Кассадан бюджетке кетип атат. Мына министр финансов отурат, каржы министри. Бүт баары ким кызыкса баргыла. Биз азыр мурункудай жаап жашырып отурбайбыз. Мейли жаран келсе да мына деп туруп Камчыбек Кыдыршаевич алып барып алдыңарга таштап коет. Мына көр, артынан кубалап бар, канчасы каяка барып түштү экен деп. Түп-түз барып бардыгы тең бюджетке түшүп атат. Так, Карагулжада сүттү кайра иштетүү завод боюнча дейт. Муну карагыла, өкмөт карап көргүлө, эгерде абдан керек болсо салып бергенге күчүбүздү жумшайлы. Так, Эсенгул Исаков мырза, жерди трансформациялоо маселелери боюнча кайрылдыңыз. Биз 15 жылдан бери үй салып алып, жашап жаткан, бирок документ ала албагандардыкын гана трансформация кылып бердик, колдоруна кагаздарын бердик. А башка жерлерди биз кылбайбыз. Анткени болушунча кылбаганга аракет кылабыз, анткени жерлерибиз и так тарып кетти биздин. Анан өзүбүз биз продукция менен 100% камсыз кыла албайбыз. Мисалы биз унду 60-70% кошун өлкөлөрдөн алабыз. Россия, Казакстандан, башка өлкөлөрдөн. Сахар, май, жана башка ушуларды биз өзүбүздүн жерибиз жетпейт да. Анан улам эле трансформация кылып эле ме үй сал деп кете берсек бул туура эмес болуп калат. Биз эми жана бир аксакал айтып кетти. Эми мындай жер тамдарды эмес, бийик этаж үйлөрдү салабыз, болгон жерлерге. Анан ошону менен камсыз кылабыз. Мургаптан келген кыргыз жигит ипотека боюнча үйлөрдү беребиз, Кудай буйрса, чыдап тургула, дагы бир жана айтып өтпөдүмбү, дикке алып келип атам, акча алып келип берип атам, ошону менен бир 1,5-2 жылдан кийин уже бере баштайбыз. Массалык түрдө бере баштайбыз да, ошого жетебиз. Кайрылман мыйзамы боюнча жеңилди көргөн жокпуз дейсиз. Жана биз эжекебиз айтып кетти. Ошол мыйзам боюнча 2007-ден бери карай бүтүндөй Тажикстандан, Өзбекстандан, Афганистандан, Кытайдан келген кыргыздар укмуш жеңилдигин көрдүңөр го. Эгер ал мыйзам болбогондо силер келип 5 жылда да паспорт ала албайт элеңер. Ал мыйзам менен келип эле келген күнү силер кайрылман деген паспорт алып атасыңар, 1 жылдан кийин биздин паспортты алып атпайсыңарбы? Мен ушул мыйзамды 2007-жылы жазып мен ишке киргиздим эле. Так, Баткенден келген жигит эвакуациялык жолдор боюнча айтып кеттиңиз, бул боюнча иштер жүрүп атат. Чүйлүк
bir жигит айтты жайыт маселеси боюнча деп. Жер маселеси боюнча дагы проблема дедиңиз, айыл өкмөттүн жерлери боюнча. Жайыт маселелери боюнча эми жергиликтүү эл менен өзүңөр чечишиңер керек. Айыл өкмөттүн жерлери боюнча болсо, мына биз былтыр ФПСтин жерлерин алып, Россиядан үрөндөрдү алып келип туруп, ошол жерлерге айдап, анан үрөндү көбөйтүп туруп тараталы деген максатыбыз болгон. Ушуну кылгыла, ФПСтин жерлерин алгыла десек, ызы чуу чыгарып пикетке чыга баштадыңар мына. Чүйдөн, Оштон, Көлдөн, Ак Суудан ышыл. Бул айыл өкмөттүн жерин укмуш байларга берип салыптыр, арендага. Мына деп туруп, 1000 сомдон, 1200, 1,5 сомдон төлө гектарына деп туруп. Ал алат экен дагы алып туруп, суб аренда деп туруп, 10-15 миң сомдон тапшырып жүргөндөр бар экен. Айыл өкмөт менен биргелешип алып кылып атат да муну. Өкө чөнтөгүнө салып атат да калганын мисалы. Анан айдаган жерлери, мисалы 1 гектар, 2 гектардан бөлүп, 5 гектар, 10 гектардан бөлүп туруп анан кийин берип коет экен башкаларга таратып. Андан көрө биз өкмөткө алып туруп анан кийин жанагындай кылып дыйкандарга жардам бербейлиби? Эми бул маселе боюнча да аябай талаш тартыш маселе, бул регион менен карашыбыз керек экен. Мисалы, Ошто өзгөндө башкача экен. Бу чүйдө башкача, Көлдө башкача экен. Ошону министр карагыла дагы мындай ызы чуусу жок чечкендей болгула. Анан саркынды сууларды тазалоочу боюнча айтып кетти пансионаттардан. Мен указ чыгарганмын. Биринчи келе жаткан жылдын 1 январынан баштап, эгерде саркынды сууларды тазалоосу жок пансионаттар болсо, ишке эмдиги жылы сезондо кирбейт. Ошону эсиңиздерге салып коеюн. Азыртадан салыңыздар. Салыңыздар да көлгө бир дагы кир суу агып кирбеш керек. Эгерде өзүңүздөр салбасаңыздар, кошунаңыздарга кошулгула. Эми мына кыскача ушундай орчундуу жерлерине мен жооп берип кеттим, урматтуу делегаттар. Мына бүгүнкү 1-чи курултай өттү, болуп өттү. Бул өзү тарыхта кала турган нерсе. Эми 1-чи курултайды мен депутаттар мыйзам кабыл ала элек болгондуктан указ менен кылдым. Указ менен уюштурдум. Эмки курултай, Кудай буйрса, эмдиги жылы так эле ушул убакта, жылдын аягында, жылдык отчет менен, жылдын жыйынтыгы менен жолугуп тургудай болсок деп ойлойм да. Анан депутаттардан суранарым, мыйзамды кабыл алып берсеңиздер, мына эми сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, сиздердин бир дагы бир полномочияларыңарды талашкан жери жок. Курултайчылар келет, бүт бардык жактан. Силердин бутуңар жетпей жаткан, колуңар жетпей жатканга, өкмөттүн колу жетпей жаткан жерлерден келип туруп, проблемаларын айтып, ушинтип трибунадан ачык сүйлөшүп турганга булган эмне жетсин? Мындан эч кимге бир зыяны жок. Кабыл алып берсеңиздер, булар жоболорун бекитип, анан кийин баягы процедураларын сүйлөшүп, кийинки жылы баягы ызы чуу болбой, эми бир иретке түшүп калса жакшы болот эле да. Ошол мыйзамды кабыл алып берсеңер, анан калганын бул курултайчылар өзүлөрү бүт иретке салып алат эле. Булардан бир пайдалуу гана сунуштар түштү, идеялар түштү. Ошон үчүн эч бир зыян болгон жок. Ошону мен сиздерди кабыл алып беришиңиздерди суранам. Анан кийин эми сөзүмдү жыйынтыктайын, урматтуу жыйынтык. Эми мындайда, урматтуу жыйындын катышуучулары, силердин ар бир сүйлөгөнүңүздөр тигине тетиги жерге немеге түштү, стенограммага. Эми муну алабыз дагы биз. Сөз бүтелек отура тургула. Орг отдел алат биздин, азыр неменин секретариаты жок да, орг отдел алат дагы бүт баарын отуруп алып, 1 ай отуруп алып туруп кескилеп, баягы бириктирип, баарын кимге, кайсы министрликтерге тиешелүү агам берет, өкмөткө тиешелүүсүн буларга берет, парламентке тиешесин, парламентке, мага тиешесин мага. Муну эмдиги жылга чейин аткарабыз, Кудай буйрса, колубуздан келишинче. Анан эмдиги жылы ушул күнү чогулганда силердин алдыңарга мына эми былтыркы көтөргөн маселеңердин моонусу чечилди, булар чечиле элек, эми быйыл чечебиз деген ушундай отчетту беребиз. Эми урматтуу жыйындын катышуучулары, мен 4тө кабыл алуум бар эле, уже 5 болуп баратат. Мага уруксат бересиздер, калганын сиздер улантып, анан кийин резолюцияны кабыл алып, анан тарайсыздар. Эмдиги жылы аман эсен жолугушкача чейин саламатта болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Иштериңиздерге ийгилик, Кыргызстанда тынччылык болсун. 2 күн бою элди укуп, анан жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат.